Рахмат. Биз бул мыйзамды, урматтуу депутаттар, жапа тырмак колдоп беришибиз керек. Анткени ушул Кыргызстан Кытай газ коруну боюнча кабыл алынган мыйзамга ылайык андан түшө турган атайын каражат салыктын 80% республикалык бюджетке, 10% Алай менен Чоң Алай райондоруна, 10% Ош шаарынын бюджетине берилген турат. Эгерде бизде айылдар, шаарлар, райондорубуз күчтүү болсо, анда мамлекет өнүгөт, элдин турмушу жакшырат. Өзүңөр билесиңер. Мына Алай менен Чоң Алайда азыр жол маселеси абдан курч. Авариялык абалдагы мектептерден, колдонуудан чыккан мектептерде бала бакчалар иштеп атат. Ошондой оор шартта. Жолдорубуздун абалы, мектептер, мындай абдан көп проблема бар да. Эң негизгиси ал жакта ушул турмуш шартын, инфраструктуранын жоктугунан көп мектептер куруло элек, миграция дагы абдан күч. Бул мыйзам ушул эки райондун жана шаардын өнүгүшүнө бир топ мындай пайдасы тиймек деп ойлойм. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, биз бул мыйзамды сөзсүз түрдө колдошубуз керек. Мен баарыңарды ошого чакырат элем. Рахмат.